Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Аллах Тааланын өзүнүн сүйгөн пенделеринин ичинен мээрими жокко Аллахта мээрим төкпөйт деген анын сыңары биздин фондубузга адаттагыдай бүгүн дагы бир каарманыбыз Зейнеп Рахманова 15 жылдан бери төшөктө жатып калгандыгы эмне себептен болду жана ал эжеке азыркы учурда эмнеге муктаж болуп жаткандыгын билүү үчүн Москва районуна караштуу Беловодский айылын көздөй жөнөдүк. Мына урматтуу мекендештер, биз бүгүн күгүндө ушундай коомчулугубузда кайрымдуулук иштер менен ушундай бир жакшы сапарлардабыз. Биз бул жерге дагы бүгүн келгенибиздин себеби ушундай бир коомчулуктун жардамына муктаж болуп турган, биринчи Кудайдын, экинчи кайрымдуу мекендештин жардамына муктаж болуп турган мына ушундай үй бүлөлөр бар. Бизге күн санап жүздөгөн кайрылуулар келип түшөт. Бирок баарына эле барайыл дейбиз, бирок чыныгында мүмкүнчүлүгүбүз жетпей атат баардыгына барышлыкка. Биз менен биргеликте ушул үй бүлөдөгү жагдай менен жакындан таанышып чыгайлы деп азыр келатабыз. Кудай буйрса бул үйдөгү дагы эненин кайрылуусу. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Ден соолук. Кандай жакшысыңарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Келиңиздер. Биз келип калдык эже. Биз болсо ушул бизге кайрылганда ушул үйдүн ээси болгон биздин эжекебиз өзү кыргыз катары, мусулман катары, жан катары ушул азыр биз келген энени өзүнүн бооруна калкалап, өзүнүн сыйлуу коногу катары сыйлап, өзүнүн төрүндө алып отургандыгын көрүп, угуп, жүрөгүбүз жылып бүгүн келатабыз. Мына азыр Кудай буйрса, саламатсыздар. Кандайсыз эже? Ден соолуктарыңыз жакшысызбы? Жакшы турасызбы? Жакшы. Мына ушул эжекебиз бизге мына кайрылуу болуп. Тагдырда жазылганды Аллахтан башка эч ким билбейт жана өзгөртө албасы анык. Бирок мындай тагдырга туш болуп, Зейнеп Рахманова турмушка жаңы чыгып төрөрүнө аз убакыттар калганда каргашалуу окуя бүгүнкү каарманыбыздын башына келип, апасынын айтымында операция, башкача айтканда Кесарева учурунда болгондон кийин мындай күйүткө кабылдык дейт. Şu Kesireva'dan şuntip kaldı. Kesireva'dan. Kızılkıya'da oldu Kesireva. Şöyle olur öttü ketti. 5 yıl hiç nerseni bilgen yok. Siygenini başkan bir nemenile baktım emi. Kudağa şüküreyim şunçalık bıp kaldı olurdu koy. Manavlarga tuş gelip şu tiyanşıga tuş geldik. Ayıldan ağan emez biz. Bir yerge gelip Allah'a şükür. Kudağa şu kalaskası var edi, o sıngan. Kalaskaga da sabay koyduk. Onu da bir neme olup, sasan tüzük eken. Mandayla karab otabız. Nokattanbız. Nokattan, Kulatıp Aylı'dan bulabız. Kızım em şuntu orup kalganlığı 15 yıl oldu. Bular menen tanışkanыбызга bir orus dizdep gelip, Kudayım bularga tuş kıldı. 4 yıldan beri bana ecelsindi bolup kattaşabız. Bularga tuş gelip şu tiyanşı degen nemesi var eken, şonu alıp içirip, şonun jakşı oldu sözünün kıskası. Kudayga şükür. Onun murungulary bunu şu insult. Biri paraliş dese, biri insult dep. Şu oydan koyçu. Jattık balınsaga çıktık, bir yerge gelip, şuğa tuş gelip, tiyanşıdan içirip, Allah'a şükür. Özüm içtim, özüm dağı orup kalıp. Ala verdik, içe verdik, aylanıp gelip dağılayım. Mana 15 yıldan 16. yılga öttü. Adabilen şu Aksa'da işin kıyın dağılı. Anan dağa kegenimiz bir massajga gelip bu yaka düştük. Gencem bul, gencem. Baldarım azırayım, 7 var Kudayga şükür. 5'ünü egesiye bergen men. 12 nenesi oldum. Şu Zeynep'im şomal ketti, onda iş boldu. 1,5 yıl okudu boşta doktorlukta. Onun arası şu plakat bastı. Bari Allah'dan eken kızım şu Rahmanova Zeynep bulut. Şunçalık jakşı bolup kaldı. Dağılı şu tiyanşıdan alalı degen ümitimiz var. Anam massajga keldik kesek 1000 somdan dedi. Күнүгө 1000 somdan degenin anan takalıp turup kaldık. Sözün açığı şul. Köp nemenin dağılı keregi jok. 1985 жылы 12 ноябрь күнү төрөлгөм.
Ош областында Катыран Кулатов айылында төрөлгөм. Медучилищеде окугам 1,5 жыл. Фондубуз жөнүндө маалыматты YouTube'дан көрүп жетекчибизге жардам сурап кайрылышкан. Урмата эне кызын алып шаарга келип, дарыланууну туура көрүп бейтапканадан жалкып калгандыктан айрым дары-дармек саткан компаниялардын дарыларын алып ичирген. Аз убакытта жылыш боло баштаган дейт. Бул кыз ушу жаткан жеринде эле сиет, жаткан жеринде эле тамак ичет. 15 жылдан бери бул апанын деле уже дарманы калбай баратыптыр. Мен деле көрүп ушунчалык жаным кейийт. Ушул апам келгенде өзүмдүн эжем катары, өзүмдүн бир тууганым катары кабыл алам. Себеби баягы ар бир адамдын башына ар кандай нерсе келип кетет. Bunday нерсе башыбызга келбейт деген эч кимде гарантия жок да. Ошон үчүн айламдын келишинче, колумдан келишинче жардамымды аябайм деген эмеде ниет кылгам. Ошо ойдон дайыма кел, үйүңөр даяр деп ушул кишилерди өзүмдүн бир тууган эжемдей кабыл алып, төрүмдө татынакай чайымды берип, тамагымды берип, дайыма сыйлап алганга кудуретим жетип атат. Эми жетишинче. Анан баягы ушу оюмда эле ушул силерге бир байланышып, ушул адамды бая бушта калтырбай, ушул врачебный ошибка менен ушундай тагдыры талкаланып калган экен бул кыздын. Ушурекиге бир жакшынакай бир мамилеңерди, жылуу сөзүңөрдү айтсаңар деген эме менен эле үмүт менен кайрылдык да. Эми бул кыздын тагдыры чын эле өтө оор. Ушул апасына күч болуп атат да, өтө эле. Эми бир тууган деген бир тууган экен, бир туугандары бар, жардам берип атышат, ал жагы деле бар. Бирок эне деген эне экен, эжени көрүп туруп ушунча зеним кейийт. Эжемдин ар бир ыйлаган жашын кээде келип сүрүп, эжеке ыйлабаңыз, биз барбыз, биз турабыз деп ушундай эжемди ыйлатпаганга аракеттенем. Бул кишилер мага чынында тууган деле эмес. Кудай кошкон тууган болуп калдык. Мына мындан кийин ушу Зейнеп басып кетсе деген Кудайдан тилегенибиз ошол. Баягы сокурдун тилегени эки көз дегендей ушу кыздын басып кетишин биз Кудайдан тилейбиз сиңдим. Мен деле 5 баланын энесимин. Ушу Белгородский айылында турам. Булар дайыма келсе, мен дайыма эшигим ачык. Балдарым энеси, чоң энеси катары даже кабыл алышат буларды. Эжеси катары кабыл алышат. Анан мындай эч кандай эме жок, эми колуман келишинче аракет кылам. Фондубуздун жетекчисинин орун басары Ражап Умаров сабырдуулукка чакырып кеңешин айтып, кайгысын тең бөлүштү. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мына сиздер көрүп аткандай эле биз азыр ушу өзүбүздүн милдетибиз боюнча, бул биздин жумуш эмес, биз өзүбүздүн милдетибиз боюнча, мусулманчылык милдет боюнча ушу пайгамбарыбыздын айтып кеткен осуяты Алла Тааланын бизге кыямат күнү боло турган капачылыгы боюнча ошолорду эске алып, биз буну өзүбүзгө милдет катары милдеттенип алганбыз азамат көбүз, жана ушул биздин ишмерлер. Биз буну жумуш деп эсептебейбиз, дайыма эле айтып келебиз. Анан мында эжекеме аябай ыраазы болдум, Аллах ыраазы болсун сизден эжеке. Мына сиз өзүңүз тааныбаган, өзүңүз көрбөгөн кайсы бир Кыргызстан бир бурчунан бирөө келип сизге ушундай жолугуп калган болсо, ушунун кыйынчылыгын чогуу апа менен көтөрүп, энелик милдетин сезип, сиз ушундай кызмат кылып атканыңызга Аллах Таалам сизге көп соопторду, ушу ниетиңизде кандай жакшылыктар болсо, бардык жакшылыктарды эки дүйнө бактылуулугун берсин, аябай ыраазы болдум. Анан азыр өкөтөңүздөр бул эжеден сурасак деле тааныбайм дейт, сизден сурасак деле тааныбай кийинен таанышып атасыздар. Эми мында 14 кылым мурда пайгамбарыбыз ушул нерсени бизге айтып кеткен. Ал-муслиму ихватун деп. Мусулман бири-бирине бир тууган деп айтып кеткен. Ал каралыгына карабайт, агына карабайт, сарылыгына карабайт, өңү түсүнө карабай, мусулман эле болсо болду, бир туугансыңар деп пайгамбарыбыз өтө бекем басым менен белгилеп кеткен. Эми биз мусулман болуп туруп, мусулмандар арасынан негизги эмебиз кыргызбыз да. Ушундай кыргызчылык милдет менен бири-бирибизге ушундай көмөк көрсөтүп, сиз мына үйүңүздүн төрүнү берип, азыркы учурда кээ бир тууганына киргизбеген учурларга кездешип калабыз да. Таң калыштуу окуялар болот да. Бир тууганына үйүнө, өзүнүн үйүнө киргизбеген окуяларга ушундай учурап атабыз. Эми сиз тааныбасаңыз дагы ушундай менин мекендешим
кыргызым, мусулман бир тууганым деп ушул орууду үйүңүздүн төрүгө жайгаштырып карап атканыңызга терең ыраазычылык. Урматтуу мекендештер, мына ушундай үй бүлөлөрдү көрүп биз үлгү алсак болот. Бул дүйнөдө бири-бирибизге кылган жакшылыгыбыз, бири-бирибизге кылган бир милдетибиз кала турган нерсе ушул да. Биз бул дүйнөнү өтүүчүбүз. Биз көзүбүз өткөндөн кийин адам болуп кетели. Өткөндөн кийин ошол жаназа, акыркы намаз, биздин намазыбыз окулган убакта биз өзүбүз үчүн намаз окуйбуз. Бир күн келет, бирөөлөр биздин намазыбызды окуп калат. Биз башкалардын жаназасына катышып келебиз. Бирок ушундай убакыт келет, бизди башкалар окуй турган убакыт келет. Ошондо сурала турган күн келет, жердин үстүндө сурак эми бул. Менин агам, атам же апам кандай киши эле деп. Ошондо чын жүрөктөн сенин атаң же болбосо баланча өтө жакшы киши эле, жакшы аял эле деген наамга татыктуу болуп өлүштү баарыбызга насип кылган болсун. Бирок ал сөзгө татыктуу болуш үчүн ушундай кызматтарды кылышыбыз керек. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Канчалаган мекендештерибизге жардам берип, оорун колдон жеңилин жерден алган жетекчибиз кайгысын бөлүшүп, каарманыбыздын мындай жагдайда жаткандыгын кайдыгер карабайт. 4 дөңгөлөктү атайын майыптарга ылайыктуу араба алып берүүнү туура көрдү. Ал тууралуу кийинки материалдарда көрө аласыздар. Мына ушундай урматтуу бир туугандар, бүгүнкү күндө коомчулугубузда мына ушундай бир сыноого кептелген, бирок ошол сыноого сынбаганга аракет кылып, бүгүнкү күндө белине көтөрүп, кичинебизден көтөргөн ас келгенсип, мына бүгүн мындай түйшүктү дагы көтөргөн эне бар экен жанында. Жараткан ушул эне бар экендигине чексиз шүгүрлөр болсун. Бизди эч нерсеге алмаштыргыс, мына асыл жан энелер. Биз ар дайым айтып келебиз. Ошол себептен муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ошол 14 кылым мурда бейишене таман астында деп ал киши бекер айтпаган экендиги далилделип турат. Бүгүнкү күндө мына ушундай көрүнүштү көргөндө жүрөгүң эзилет. Себеби мындай тагдырды мына ушул карындашымда турган тагдыр деги эле эч кимдин башында болбосо экен. Мындай күнгө мындай бир келгениңде жүрөгүң ооруйт. Себеби бул тагдыр чындыгында оор. 15 мүнөт үйгө жатканда адам чарчап кеткендерибиз бар. Бирок 15 жыл төшөктө жатыш деген бул жөнөкөй сөз менен айтып коюшлук эмес. Мына сиз көрүп турган бул карындашым бир кайсыл учурда мына биз сыяктуу, сиз сыяктуу көчөдө ойноп күлүп басып жүрүп жүргөн жакшынакай тарбияны алып, мына энеке чогулуп, мынакей бул жерде болсо карындашыбыз окуусунда жакшы бир сыйлыгын алып, кубанып, сүйүнүч менен отурган көз ирмемдер. Мына караңызчы, бул жерде мына ушундай баласы менен бактылуу эне жетелешип жүргөн кез артта калып, мына бүгүн төшөктө жатып убактылуу сыноо болуп аткандыгы мына ушундай көрүнүштөр болуп жатат. Мен айтайын дегеним, мына караңызчы, бул жерде мына ушундай көрүнүштө эми бүгүн сиз дагы биз дагы көчөдө басып туруп жүрөбүз, бирок кайсыл күн бизди кандай тагдыр күтүп аткандыгын эч кимибиз эч качан биле албайбыз. Бул бир гана Кудайга маалым. Ошондуктан мынакей энекеге сабыр тилеп жараткандан, эжекеме ден соолук тилеп карындашыбызга. Бирок бул нерсени оозеки эле айтып коюп эле келип, Кудай буйрса баары жакшы болот деп койгон оозеки сөз менен эмес. Биз кыргызда жакшы сөз бар. Адамды сүйлөгөн сөзүнөн эмес, кылган ишинен баала деген. Бизде жыйынтыктуу иш болуш керек. Жыйынтык болуш керек. Ошондо Кудай буйрса баары жакшы болот. Ошондо Кудай буйрса жакшы болот деген сөздү айтсак дагы кичине жарашыктуураак болот. Ошондуктан урматтуу мекендеш, мына ушундай эненин колундагы түйшүгүн колунан ала, жеңилин жерден, оорун колдон деп койгон кыргыз атабыздын сөзү бар. Ошондуктан колубуздан келишинче келиңиздер. 1000 сомдон болсо дагы, 100 сомдон болобу, колубуздан келген салымды кошуп, бир тууганыбыздын ошол бүгүнкү бул бир туугандарыбыздын жанында деле тирек болгон энебиздин балдары бар экен. Бирок алар да колунан келишинче жардамын бербей коюп, көчөдө жүрүп аткан жери жок экен. Кудайга шүгүр, ал бир туугандарыбыз дагы, мына бир туугандарыбыз да жардамын берип, бирок бул жерде бир үй бүлөнүн чама чаркы жетпей аткан учурларда кездешип калып аткандыгы болуп атат. Бирок биз да бул энебизди өз энебиздей көрүп,
ошол ар бир кыргыздын энеси биздин энебиз деп биз чакырык кылып эртеңки муунга биз үлгү бололу деген үмүттөбүз. Ошондуктан мына ушул үйдүн ээси дагы мына эжекеме терең ыраазычылык, Кудайым ыраазы болсун. Мына ушундай үлгү болчу энелер көп болсун, эжелерибиз көп болсун. Жүрөк жылыйт укканда ушунчалык. Анан ошон үчүн Кудайым буйруса эжеке, ушул үйүңүздө кут береке Кудайым төгүп туруп, агылып турсун. Ушул жакшы кылган иштериңиздин урматына жараткан Аллахым уул кыздарыңызга өмүр берсин, ден соолук берсин, эжеке. Сиздин оюңуз орундалган, неберелериңиздин жетелеп урмат сыйын көргөн мына эне сүйүнүп олтургандыгы бизди кубандырат. Ошон үчүн Кудай буйруса бекем ден соолук эжеке, карындашым. Ошо буйруса ден соолук берип, жакшы сакайып кетишиңизди жараткан насип кылсын Кудай. Ушул тиркелип турган байланыш телефонуна байлансаңыздар, ушул энекем менен өзүңүздөр түзмө-түз байланышып, ушул жашынакай ак жоолугун башына салынган асыл зат энелердин батасын алуу сизге дагы бир ниет болгон болсо, мына түз байланыштырганга биздин колубуздан келишинче аракеттер жүрүп жатат. Кудайым буйруса Аллах бекем ден соолук берсин, батыраак сакайып кетишиңизди насип кылсын. Мына бир канча күндөр мурда дагы бир энелерибизге жолукканбыз. Ал бир тууганыбыз ушул төшөктө жатат эле. Кудай буйруса ада кайрымдуу, мейримдүү мекендештин колдоосу болуп, улам лечение алып атып, мына азыр басып жүрөт. Кудайга шүгүр. Анын катарын сиз да толуктаган болуңуз Кудай буйруса, жакшы басып кеттиңиз буйруса. Башыңар таштан болсун, тапканыңар алтын болсун, бала чакаңар менен ынтымактуу болуп, тууган урууңар менен, кошконуңар менен кошо арып, кошо карып, тынч болуп ишиңерге ийгилик болсун. Кандай болгон күндө дагы Зейнеп эжеке сакайып, аман эсен болуп, мейриман айымдык окуусун, кесибин улантып, жакшы болуп кетсин деген тилек үмүттөбүз. Жараткан эч кимди оорутпасын, бирөөгө муктаж кылдырбасын, көздөрдөгү аккан жаштар бактылуулукта гана аксын, эч кимге мындай оору бербесин деп. Кийинки эфирден амандашканча, ассаламу алейкум.